Түз эфирде жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышын баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алга чыгарылышыбыздан кыскача түрмөк. Ош облусунун аймагында Кыргызстандын жасалма паспорттарынын даярдаган канал аныкталды. Выбросила только что. Документы выбросила. Вот. Все, вещдок, да? Не трогай. Жетекчинин жүрүм туруму кол алдында иштегендерди нааразы кылды. Ошто жылуулук камсыздоо ишканасынын кызматкерлери шаар мэрине арызданышты. Эркек адамдар эми аял кишилердин астында болгон эмес, көпчүлүктө өндүрүштө моунда болуп калганда эмоция менен кичине мүмкүн, болушу мүмкүн, баягы 100% түгөл адам болбойт. Ошто билим берүү башкармалыгынын имараты атайын өрттөлгөнбү? Видео тасмадагы шек. Өзү болды. Бул азыр ошол күнү больницада жатат же болбосо үйдө жатат күйүп. Орус айындагы базар баасынын көтөрүлгөнү байкалды. Калктын басымдуусу айрым азыктардан баш тартууга аргасыз. Бир пенсиябыз кетет, болду. Кичине продуктардан ашпайт, кичине бир нерсе ала албайбыз. Эми ушул жана башка маалыматтар менен жарым саат аралыгында мен Зайырбек Чуманалиев тааныштырып өтөм. УКМК эл аралык террордук уюмга каршы күрөшүү иш-чараларынын алкагында Ош облусунун аймагында Кыргызстандын жасалма паспорттарын даярдаган каналды аныктаганын кабарлады. Тагыраак айтканда, атайын кызмат Кыргызстандын жаранынын жасалма паспортун жасоого аракет кылып, террордук аракеттерге катышкан үчүн издөөдө жүргөн кыргызстандыктарды кармаган. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда Кыргызстандын жаранына таандык 2 паспорт табылган. Аталган факт боюнча паспорт даярдоонун жана берүүнүн мыйзамдуулугун аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгүнүн 4-пункту кызматтык абалынан пайдалануу менен алдамчылык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жогорку билим тууралуу жасалма дипломдарды даярдаган каналды аныктады. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Кыргызстандын жараны 2017-2018 жылдары Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинин деканы кызматын аркалап турган убагында 12 000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акчалай сыйлык үчүн Ирактын 2 жаранына Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүтүргөндүгү тууралуу жасалма диплом жасап бергени аныкталды. Учурда ушул сыяктуу башка фактылар, ошондой эле жасалма диплом жасоого тиешеси бар башка адамдарды тактоо иштери жүрүп жатат. Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагынын жер тилкелерин мыйзамсыз сатуу фактылары аныкталды. УКМКдан билдиришкендей, аталган айыл аймактын жооптуу кызматкерлери кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак райондук филиалынын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп, белгилүү бир акчалай сыйлык үчүн Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн жасалма токтомдорун пайдалануу менен жеке турак-жай куруу үчүн 6 гектардан ашык жер тилкесин мыйзамсыз бөлүп, жер тилкелерине жеке менчик укугу боюнча мамлекеттик актыларды жасап беришкен. Айыл чарба багытындагы жерлерди мыйзамсыз берүүгө негиз болгон документалдык маалыматтарды аныктоо жана табуу, ошондой эле кошумча документалдык далилдерди чогултуу максатында мурдагы айыл өкмөт башчысынын үйүндө тинтүү иштери жүргүзүлдү. Анын жүрүшүндө кылмыш ишине тиешеси бар көп сандагы токтомдор, корутундулар, топографиялык жана башка жасалма документтер табылып алынды. Аталган даректе ок атуучу куралдар, травматикалык куралдар жана ок дарылар мыйзамсыз сакталганы аныкталды деп айтылат маалыматта. Учурда башка фактыларын аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жетекчинин жүрүм туруму кол алдында иштегендерди нааразы кылды. Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын 20 чукул кызматкерлери Ош шаарынын мэрине арызданышты. Мындан улам Ош шаарынын мэри жылуулук ишканасына келип, жалпы жаамат менен жыйын өткөрдү. Кала мэри ич-ара чыр-чатактар токтобосо ишканада иш алдыга жылбастыгын айтып, комиссия түздү. Кененирээк кийинки материалда. Söz verip koyup getirip soktunuz. Yok kim getiriyor? Hiç kim getiremez. Hiç kimge тийбейби?
Кол алдында иштегендерге сөгүнүп жүрүм туруму этикага туура келбейт. Мындай маңыздагы даттануу менен Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын 20 чукул кызматкерлери Ош шаарынын мэрине арызданышкан. Алардын арасында мурда иштеп кеткендер дагы бар. Аларда аргасыздан арыз жазышканын айтышты. Арыздануудан улам Ош шаарынын мэри жылуулук ишканасына келип, жалпы жамаат менен жыйын өткөрдү. Öz aytsın. Kararlar çekip ketip başka adamlara ketip alırlar. İnformasiya ketip alırlar. Mesela şimdi kaldı degan dedi mi? Mesela şimdi kaldı. Mesela teknolojiye fotoğraf dedi. Energetiklerdi bulardı tekşerip komissiyası salıp tekşerip ardından nima burada da şu kısmı var da açık ele. Hem halk sözün bu yerde şu Bekmurza Askarbayev'in baktığı geçmiş. Şu etika jagын karap beriңiz. Şulle olu da dedi. Жетекчи Бекмурза Эргешов бир тууган инисин Отказандын башчысы кызматына дайындап алганы айтылган. Бирок иниси 12 жылдан бери аталган ишканада эмгектенери, ал эми Эргешовдун жетекчи болуп дайындалганына эми гана 2,5 жылдын жүзү болгону белгилүү болду. Ага карабастан атайын комиссия жыйынтык чыгарганга чейин жетекчинин бир тууган иниси убактылуу кызматтан четтетилди. Туура эле көз караштамын. Жетекчи катары жакшы эле иш алып барат ишканада. Сиз канча жылдан бери иштейсиз? Мен 2 жылдан бери иштейм. Мен билбейм, мен мындай жетекчини көргөн эмесмин. Аябай билимдүү, изденүүнүн артында ар дайым. Мен 2 жылдан бери иштешим бул жетекчи менен. Эми жумушка таандык баары эле жакшы түлөгөнү жакшы түлөйт. Эгерде кесип ошол адистен катачылып кеткен болсо ошого жараша. Аял киши катары эми ушул жерде азыр көрдүңүздөр, аксакалдар өздөрү дагы айтышты, этика жагын карап койгула деди. Ошол маселе. Аксакалдар өздөрү айтып атат, бул жердеги эркек башы менен этикага чакырып койгула деп мэрден суранып атат. Жыйында Бекмурза Эргешовдун аракеттерине наразы болгондор, ошондой эле тескерисинче колдоого алгандар дагы болду. Жыл башында дагы аталган ишканада сапатсыз көмүр маселеси боюнча чыр чыгып комиссия текшерген. Анда Бекмурза Эргешов убактылуу кызматтан четтетилип турган болчу. Ички интригалардан арыла албай жаткан ишканага кайрадан комиссия түзүлүп, текшерилмей болууда. Эгер ошол жерде тартып алып көрсөтсө, анда башка далил керек да. Мисалы үчүн мен деле айтышым мүмкүн да, барыначы мына сөгүп атат, мына мынтип атат депчи. Эми өндүрүштө анча-мынча мындай эркек адамдар эми аял кишилердин арасында болгон эмес, көпчүлүктө өндүрүштө моундай болуп калганда эмоция менен кичине мүмкүн, болушу мүмкүн, баягы 100% түгөл адам болбойт. Туурабы? Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов жамааттагы мындай пикир келишпестиктер менен иш алдыга жылбастыгын белгилеп, тез арада чечүү талабын койду. Мэриянын тиешелүү адистери текшерип чыккандан кийин гана жетекчисине же кызматкерлердин аракетине баа берилет. 1-2 ай мурун дагы ушундай бир кичине эме болгон экен. Эми анда деле отуруп, мен жетекчи айткан, мен чай уюштурайын, баарын чакырып коллектив менен чай ичип кичине ынтымак келели деп. Ошондо айткам жакшынакай. Мына эми ынтымак бул чист ойлойсу, ак барактан баштайлы. Анан өйдө ылдый болсо бири-бирибизди куугунтуктабай, коркутпай, үркүтпөй жакшынакай иш алып баралы десем, мен бүгүн кайра ушунуп келип атышат. Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасында кышкы от жагуу мезгилинде 735 кызматкер эмгектенет. Ишкана Ош шаарынын бир бөлүгүн жылуулук менен камсыздайт. Аларда 88 откана бар. Жалпысынан 306 көп кабаттуу үйдү, 36 мектепти, 29 бала бакчаны, 12 медициналык мекемени, 9 жогорку окуу жайды, 98 мекеме уюмду жылуулук менен камсыз кылат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын имаратына белгисиз чаран өрт койгону видео байкоого түшүп калган. Бир апта мурун мекеменин бир бөлмөсүнөн өрт чыгып, чатырына чейин күйүп кеткен. Бул окуя боюнча учурда иликтөө башталып, башкармалыкты өрттөгөн жаранга издөө салынды. Буга чейин прокуратура мекеменин бир катар кызматкерине кылмыш ишин козгоп, 2 миллионго жакын каржылык кымырууларды аныктаган. Ал эми өрт башталган бөлмөдө кадрдык документтер сакталып турган. Пластик өзü жоқ, қалмапты да. Bu yerде бір сол жер жоқ та. Болды. Бұл аз ошо күні больницада жатат, же болсын үйдө жатат күйүп. Эки бейтаныш жаран ал жерге кирип өрттөп кеткендиги. Койчу эми сага баары бир эмеспи ким бала? Жок, мага баары эмес.
21 март таңғамал Ош шаардык билим берүү башкармалыгында чыккан өрт кадрлар бөлүмүндөгү документтер сакталган ушул бөлмөдө тутанган. Бөлмөдөгү документтер толугу менен күйүп кеткен. Бул окуянын орун алышы мекеменин жанындагы видео байкоого тартылган. Анда атайлап жардырылганындагы байкоого болот. Билим берүү башкармалыгынын имаратына белгисиз жарандар тарабынан өрт коюп жаткан учурлары мекеменин жанындагы видео байкоого тартылган. Анда өрт койгон жаран бөлмөгө жардыра турган затты ыргытып жиберген. Бул окуядан кийин мекеменин жетекчилиги ички иштер бөлүмүнө арыз жазып, документтер сакталган бөлмөнүн атайлап өрттөлүшү боюнча иликтөө башталган. Ал эми башкармалыктын жетекчиси өрт боюнча маалымат берүүдөн баш тартып, кандай документтер күйгөнүн ачыктабай турганын билдирди. Койчу эми сага баары бир эмеспи ким алат? Жок, мага баары эмес, просто мен ошо материал жасап атам. Бул эме, койчу эми. Иликтен атак ошол эле, эмне болуп өрттөндү, сиз маалыматыңыз бар да. Биз немеге жаздык уже. Анан эми ошондой 21 канаган сиз айткандай ошондой окуя болду. Бирок анын себептерин биз мисалы мен билбейм, чындап. Анан сиз айтып атпайсызбы, жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылган. Алар курсы дела бар болгон окуя. Анан сиз айткан жанагы бирөө поджог кылган андай мындай деген маанидегилерди биз общий жалпылап угуп атабыз, бирок канчалык ким кирген, аны тергөө чечет экен, тергөө амалдары. Биз деле ошого кызыктарбыз, эгерде кимдир бир ошондой иш жасаган болсо, ал ойлойм мыйзам чегинде жооп бериш керек да. Ал кандай максатта ким эмне кылды бизге азыр белгисиз. Болгон окуя действительно ошондой болгон. Документтер сакталган бөлмөнү атайлап өрттөгөн белгисиз жарандар жалгыз эместигин милиция аныктап, өздүгүн тактоо үчүн издөө жарыялаган. Чогултулган материалдардан негизинде 1-2 күндө кылмыш иштери козголуп, кошумча маалымат берилерин билдиришти. Тергөө тарабынан атайын материалдар чогултулган. Бүгүнкү күндө ал жерде ошол жерде курчоону тартып турган кээ бир имараттарда видео көзөмөлдөр болгон. Ал видео көзөмөлдө караган учурда ал жерде эки бейтааныш жаран ал жерге кирип өрттөп кеткендиги байкалган, видео тасма алынган. Бүгүнкү күндө алардын өздүгүн тактоо боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Териштирүүнүн жүрүшүнөн кийин бул боюнча кошумча маалымат берилет. Ош шаардык прокуратурасы буга чейин башкармалыктын жооптуу кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча мекеменин бухгалтери баштаган жооптуу кызматкерлери бөлүмдө жана мектептерде иштебеген тааныштарынын атына айлык төлөө үчүн деген таризде банк карталарын аштырып, аларга 1.905.987 сомду мыйзамсыз которгон. Кийин бул акчаны накталай кылып чыгарып алышканы аныкталган. Факты боюнча документтер азыркы учурга чейин тергелип жаткан. Иштебеген кызматкерлерге, башкача айтканда өздөрүнүн жакын тааныштарын жана банктык карталык эсептерине эмгек акы үчүн деп 1.900.000 сомдон ашык акча каражаты которулуп берилип, андан ары ал акча каражаттар карталардан чыгарып алып, өздөрү пайдасына сиңилип жок кылынган. Атайлап чыгарылган өрттөн имараттын бир бөлмөсүнүн 13 чарчы метр аянты жана жыгач устунду тунике жабылган чатырынын 180 чарчы метри күйгөн. Учурда өзгөчө кырдаалдар бөлүмү келтирилген материалдык чыгымдарды эсептөөдө. Өрт кырсыгынан адам өмүрүнө коркунуч жаралган эмес. Жараксыз абалга кептелген имараттын кызматкерлери башка жайга убактылуу көчүрүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Өткөн жылы айыл чарбанын тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын тышкы соода жүгүртүүсү 131 миллиард сомду түздү. Сооданын көлөмү 2021 жылга салыштырмалуу 29,4%га өскөн. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган сумманын ичинен Кыргызстандан экспорттолгон айыл чарба продукциялары 29%-ын түзгөн. Ал эми калган 71%-ы ар кайсы өлкөлөрдөн импорттолуп, өсүү 27,5%га келген. Эгер акчалай түрдө эсептей турган болсок, экспорт 38 миллиард, импорт дээрлик 93 миллиард сомго чамалаган. Орозо айында базардагы баа көтөрүлгөнү байкалып, айрым азыктардан баш тартууга туура келүүдө. Азык-түлүктүн баасы кескин жогорулап, баалар туруктуу сакталбай жатат. Көтөрүлгөн баалар карапайым калктын нааразычылыгын жаратканы менен тиешелүү органдар тарабынан жөнгө салынбай келет. Гүлайым Эмилбаева базарга азык-түлүк алууга 5000 сом менен келген. Бирок базардагы күнүмдүк тамак ашка керектелүүчү азыктардын баасы кымбат. Мындан улам Гүлайым апа болжоп келген акчасына азыктардын көбүн ала алган жок. Кымбат. Пенсия алган, пенсиям 2800. Эми 2800 менен эмне болот эми? Өтө кымбат.
Navattарың мына 120-130-га чыгып кетти азыр. Эт алдым, нан алдым. Мынандай самын, икир самын, күкүрт, тукум, ошол күндүк тамак, жеочу тамактар. Баары кымбат, э? Бар, кымбат. Мына тукумдардын өзү бир лотогу 250-225тен болчу, азыр 340 калды. Өтө кымбат. Азык-түлүктүн наркы күн санап өсүп, базардагы баалар туруктуу сакталбай жатат. Бул жагдай ортомчу соодагерлерге да таасирин тийгизип жатыптыр. Жок, кээ бири долларга мурда байланышлы эле. Азыр Орусудан келип аткан майлар рубльге болгон үчүн рубль түшсө майлар ham сразу сезиларлык даражада түшөт. Рубль көтөрүлсө 5-10 сом көтөрүлүп калат. А то түшүп атат. Биз эми баягындай 4 сом, 5 сом, 10 сомго чейин коюлат, алиги bir may 700 сом, 600 сомлы май болсо 10 сом коебуз, а кичинераак 3 сом, 4 сом коюлат. Көтөрүлгөн баалар карапайым калктын нараазычылыгын жаратканы менен тиешелүү органдар тарабынан жөнгө салынбай келет. Анткени Кыргызстан азыр маанилүү деп эсептеген азык-түлүктүн 3 түрү боюнча гана өзүн камсыздай алат. Алар сүт, картошка, эт жана жашылча жемиштери, ун жана өсүмдүк майы толугу менен импортко көз каранды. Көрүш керек да, эми өкмөт чара көрүш керек да, баягы салыштырыш керек. Пенсия канча болуп атат, зарплата канча болуп атат, продукты канча болуп атат, бардыгын олар көрүп билиш керек да. Базарга аябай кымбатчылык, айрыкча мына балеги жарды жашагандар, анан пенсионерлерге аябай оор келип атат. Эми бийлик көзөмөлгө алып, ошону көзөмөлгө алып туруп антимонополияны ишке салыш керек да. Ал үчөктө эзектеп, эмне кылабыз анан? Бир пенсиябыз кетет, болду. Кичине продуктардан ашпайт, кичине бир нерсе ала албайбыз. Ошентип атат да кызым. Өлкөнү тооруган кымбатчылык сырткы жагдайларга байланыштуу. Анткени күнүмдүк керектелүүчү азыктардын 70% сырттан ташылып келингендиктен атка минерлер баа саясатына таасир эте албайт. Учурда мындай кымбатчылык дүйнө жүзүндө орун алууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, өлкөдө 5 жыл ичинде керектөө товарларына болгон баалар 39,2%га өскөн. 2018-2022 жылдарда өлкөдө баалар тамак ашка жана алкоголсуз суусундуктарга 51,8%, азык-түлүк эмес товарларга 24,9%га жогорулаган. Өткөн жылы баалар балыкка 32,5%га, кумшекерге 30,5%ге, унга 27,8%, сүт азыктарына 26,8%, нанга 17,4%, алкоголсуз суусундуктарга 16,1%, уйдун этине 12,2% жана койдун этине 11,7%га кымбаттаган. Бүгүнкү күндө монополия каршы органдын аймактык бөлүмдөрү тарабынан түз көзөмөл жок азык-түлүккө. Бирок жума сайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Канча сомго өзгөрдү, эмне себептен өзгөрдү дегендей мониторингдер жүрүп турат. Жыйынтыгы менен тиешелүү сунуштар берилет, жана себептерин аныктап, кандай чараларды көрсө болот деп. Ош облусунун аймагында көзөмөл жок болгондугуна байланыштуу биз чара көрбөйбүз, просто түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мына күз-кышта жана көмүр боюнча өкмөт тарабынан токтомчу көзөмөл киргизип, ал жерде кымбат саткандарга 9 ишкерге биз чара көргөнбүз. Кымбат саткан боюнча административдик иштер салганбыз. Канча болот административдик иштер? 3000 сомдон 13000 сомго чейин. Жеке жактар, анан юридикалык жактар болот. Буга чейин өлкөдө пияздын баасы 2 эсеге чейин өсүп, нараазычылык жараткан. Мындан улам өкмөт көзөмөлдү күчөтүп, азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө киришкен. Эске салсак, 2022 жылы министрлер кабинети азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо үчүн айыл чарба тармагына 26 миллиард сом бөлгөн. Анын бир бөлүгүнө Орусиядан жогорку сапаттуу үрөндөр сатылып алынган. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Кыргызстандык өндүрүүчүлөр Өзбекстанга сүт азыктарын экспорттой баштайт. Бул туурасында Соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариев Кыргызстандагы сүт өндүрүүчүлөрдүн өкүлдөрү менен жолугушканда белгилүү болду. Кыргызстандык өндүрүүчүлөр продукциясын Өзбекстанга экспорттой баштамакчы. Ташкент коңшуларынын азык-түлүк жеткирүүсүнө абдан кызыктар. Анткени Өзбекстандын калкынын саны кескин өсүүдө жана алар тургундарды эң керектүү товарлар менен камсыздоонун алкагында сүт азыктарына муктаж деп айтылат билдирүүдө. Сүт өндүрүүчүлөрдүн өкүлдөрү ошол эле учурда экспортту ишке ашырууда көйгөй бар экенин айтышты.
Тағырағы сүт тез бузулуучу азыктардын катарына кирет. Ал чегара жана бажы көзөмөлүнүн өткөндө токтоосуз жеткирүүнү талап кылат. Ошол эле учурда өзбек кесиптештер коопсуздукту тастыктаган сертификаты бар ветеринардык лаборатория ачууга тийиш. Ал эми продукцияны кайра анализдөө убакыттын кечиктирилишин шарттайт. Дал ушундай маселе Казакстанда да бар. Алар экспорттоо үчүн дагы жашыл коридорду жаңыртуу керек дешти ишкерлер. Темир Сариев жакынкы аралыкта Суудан Өр-Жай палатасынын делегациясы Өзбекстанга иш сапары менен барарын жана жашыл коридор маселеси сүйлөшүүлөрдө негизги маселе болорун баса белгилеп өттү. Мына ушул кабарлар бүгүнкү чыгарылышыбыздын негизин түздү. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн дүйнө кабарлары улантмакчы.